Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ойордо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз талкуулай турган тема кыргыз сатирасынын деңгээли. Алгач сюжетке көңүл бурсак, андан кийин талкуубузду улантабыз. Калк арасында куйкум сөздү, кепти катыра таап сүйлөгөн, гүлбөгөндү күлдүргөн куйручук, шаршең, куудулдар. Жазмалардын арасында Медин Райхан сыяктуу сатириктер өткөн. Ал эми 90-жылдары кыргыз сатирасы сахна өнөрүнүн бир багыты катары жанданып, Манас Бердибеков, Гүмөндөр Абылов, Абдылда Иманкулов жана Жанбек Алкулов сыяктуу куудулдар элдин сүйүктүү куудулдарына айланган. Ал кездеги мыскыл жана тамаша калың калктын сүйүп күткөн программасы эле. Кийинчерээк сатира жанры элге анчалык алынбай калды. Буга анын деңгээлинин төмөндөп кетип, көпчүлүктүн көңүнө толбой калганы себептешет. Деңгээли төмөн дегени чыныгы сатиранын тили, стили сакталбай, балпеттирип бетке чаап бирөөнүн кемтигин, тантыгын айтып чыкканды сатира деп калдык. Андан калса улуу кичүү, аял эркек аралаш отурган жерде айтканга ооз барбай турган көчө тамашалары сахнага чыгып кетти. Ошо айтты, атасы бай экен, малы көп деди. Ошо теке келгенде эле жанагы 120 кой ошол текенин көзүн тиктеп отуруп калышты. Теке басса басат, турса турат, жатса жатат. Андан мурда жебейт. Текеден мурда жесе теке барып сүзөт. Куудулдардын деңгээли Кудайга шүгүр эле, спонсорлорубуз аз. Бүт эле чагылдырып атат, президентке чейин чагылдырып атат. Рахмат. Бул эмнени түшүндүрөт? Значит, бул жашоо жүрүп атат, ыгы менен дегендей да. Кыргыз сатирасынын деңгээли албетте мурунку мезгилдеги салыштырып болбойт. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү кыргыз сатирасынын деңгээли талапка жооп бере албайт. Азыркы куудулдардын деңгээли мурдагыдай эмес деп ойлойм. Анткени мурдагы куудулдар башка болгон, азыр заманы жаштарга неметкен сайын жаштар өнүгүп баратат да. Мисалы, азыркы жаштардын куудулдары сыяктуу эле бул тамаша болуп чыкты. Негизги баягы бири-бирине окшоштуруп келип атат да. Бир азыркы чыгып келе жатат. Кассетасын бир көргөндөн кийин ушу экинчи көргөнгө болуп атат. Бир кездерде концерт болот экен деп айлап күтүп көрө турган кече программалар азыр филармонияда өтө аз. Болсо дагы табити азыркыга туура келбеген, чыныгы мыскыл, чыныгы тамашасы, азили жетишсиз экенин көп угуп калдык. Буга эмне себеп? Кыргыз сатирасынын азыркы абалына байланышкан суроону студияда талкуулайбыз. Гулянора Каныбекова, Рустам Садыков, Ойордо программасы. Абдылда мырза, мына сиз өзүңүздү деле сюжеттен көрдүңүз. Мыскыл жана тамаша дегенде мен бала чагымда биз телевизордун жанына келип абдан күтчүбүз. Анан Күмөндөр, Борончу, Манас, сиз деп. Анан сюжетте айтылып жатпайбы, деңгээли төмөндөп кетти депчи. Ушул чынбы? Эгер деңгээл төмөндөсө эмне болду? Биринчиден мен саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде кимде ким студиядан көрүп аткан болсо, азыр отурган болсо, мен келер менен азыр кыздар менден суранышты, бийликке көп асылбаңыз, саясаттан сүйлөбөңүз. Биз теманы айтып теманы кимде ким көрүп аткан болсо, азыркы бүгүнкү уюштуруп аткан могул уюштуруучулардан көрбөгүлө. Бул менин оюм. Сизге ким айтты, что кыргыз сатирасы түшүп кетти деп? Жок, ошону сизден сурап атпаймынбы? Түшүп кеткен жок анда. Ошону айтып койсоңуз. Анда түшүп кеткен жок. Кудайга шүгүр, мурдага караганда өнүктү. Сөз эркиндигинен пайдаландык. Өнүккөн ушундан билгиле, биз мурда 10-15 жыл мурда ойногон сатираларды азыр кошуна казактар бизден көчүрүп алып ойноп атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы мыскыл тамаша жөнүндө болуп атат. Да, туура. Кыргызстандын эли бир кезинде мыскыл тамашаны жылдап күтүп отуруп көрчү. Мыскыл тамашаны ким жок кылды? Именно что ушул КТР жок кылды. Мен бир нерсени айтам, факты катары. Ушул жерде жөөттөр бар болчу. Сыдык Акматов, Нуралы Турап. Биз программада элдин улутуна асылбай эле койсок, элдин улутуначы. Мен улутка айткан жокмун. Улутта айткан. Же улутта айттым. Жок, студияда жок адамдарга асылбай элечи. Себебин айтсаңыз. Мыскыл тамаша кантип жок болуп кетти деп атасыңар, мен жооп берейин. Айтсаңыз, жооп этпей элечи. Бул деген КТРдин өткөргөн программасы болчу.
Ал кезде Бейшенбек Мамбетакунов деген бар болчу, Раматылык Эркин Тазабек бар болчу. Артисттер биз мыскыл тамашага катышыш азаптын азабы болчу. Анан эмне болду? Деңгээл бар болчу, э? Деңгээли эмне болду? Деңгээлин Сыдык Акматов, Нуралы Турап дегендер эч кандай деңгээлин анын программанын эмнени ойноп келди, эмнени айтып атат, ага караган эмес. Ел кирсе болду, акча эсептеп үстүнкү этажда бир кабинетке бекинип алып отурчу. Бир кезде ушундай болду. Мени калп айтырбайт. Аркыңызды ачсаңар да балким чыгар. Бир эле күндө, бир эле айда, бир эле күндө параллельно мыскыл тамаша Сыдык Акматов филармонияда өткөрүп, Нуралы Турапов немеде спорт дворецте өткөрдү. Рахмат сизге. Рахмат эмес. Муну эмне деп? Мен башка студияда башка коноктор да сүйлөшсүн. Биз кайра келебиз сизге. Жок, силер бизге күнөө коюп атасыңар. Мыскыл тамашанын жок болушу. Майрамбек мырза. Майрамбек мырза, Абдылда мырза айтып жатпайбы? Деңгээли түшкөн жок деп, Деңгээли түшкөн жок деп. Бирок ким айтты депчи, сурамжылоо элдин пикирин да уктук да. Негизичи, сиз өзүңүздүн оюңузду айтып кетесизби? Эгер деңгээли түшсө, эмне себеп болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бир нерсени тактап айтып коеюн. Абдылда Иманкулов экөөбүз бир айылдан болобуз. Мен ошол кишинин айланасында да сүйлөп калышым мүмкүн, капа болбойсуздар. Кыргыз сатирасынын өсүп өспөй атканы негизи биринчи элге белгилүү. Мына көчөдө жанагы сурамжылоо жүргүзгөндө ошолор көрүүчү катары так дан айтып берет. Анан жана Абдылда экенин айткан сөзүндө көптүгүнө чындык бар. Ошол жер жамандап барбасын, Акмат Сыдыковдун жанында Сонунбой Кадырова деген эжедагы ээрчи ошо концерт коюп калган. Азыр жанагы аккордеондорду, аккордеон менен ырдаган балдарды ырдатып, анан алардан билет саттырып, акчасын чогултуп алып, ошол Сыдык Акматовдун оорусун, кеселин толугу менен жанагы Сонунбой Кадырова жугузуп алган. Ошондой жугуштуу оорулар КТРден мындай алыстамайынча сатиранын деңгээли өспөй калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, жакшы эле адам болсо, ага акысын, эмгегин төлөп берип, аны элдин алдына мындай үйдө көтөрмөлөгөн ордуна ошол аркылуу бир нерсе жыйнап, же болбосо үйүнөн бир шыбап көчүп кетсе, ошону шыбап алайын, үстүн жаап алайын, балам окуп өткөрүп алайын деп өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп атып, ошол сатиранын деңгээлин бүгүнкү күндө чын эле Абдылда ака айткандай түшүрүп атышат. Мисалы, көп учурда бир нерсени, мисалы жанагы Оторбаев Кубат иштеп аткан мезгилде мен пародиялар парады деп атайын ушул берүүнү 15-20 мүнөттүк кылып киргизейин. Мына пародисттер бар, өсүп келатат, ошону мен бир топтоюн, уюм кылып десем, сен жазып кел дейт. Ана мен таң калдым ал кишигечи. Пародияны жазып келсе болобу кагазга. Мисалы мен Кумтөрдө деп аны кантип үнүн түшүрөм мисалы кагазгачы, мотивди. Мисалы да. Анан баягы биз ушундай түз эфирлерден айтып калбасак, дагы кыйшык эфирлерден кесип коесуңар, Кудай кааласа. Мирлан, айтсаңыз, мисалы үчүн азыр интернет бар, YouTube деген бар. Эгер адам куудул, аябай таланттуу болсо, ал КТРсиз эле өнүгө берет, КТР деп жазышпайбы, бир гана бул жерде мафия деп айтылып атат, эфирге жолобойт депчи. Ошодон гана көз карандыбы? Биз негизи бул программа талант жөнүндө талкуулап атпайбызбы? Мурдагы куудулдар менен азыркы куудулдардын айырмасы жөнүндө, ошо себептерин билейин деп атабыз да? Бир гана таарыныч эмес, адамдарга таарыныч. Ал адамдарда жок биздин студиядачы, силерге жооп бере албайт. Ошондуктан биз бир тарап болбошубуз керек. Бул жерде мындай эле нерселерди эме кылып кетишибиз керек. Мынакей бул жерде агрессивный деле уруш талаштын кереги жок. Куудулдардагы ошол өнөр ээлери, куудулдардагы ошол жан дүйнөгө азык берчү, жакшынакай улуттун күзгүсү боло турчу адамдар. Ушулар бүгүнкү коомду, күлкүсү келбей калган коомду күлдүрүп атышат. Ошонусуна рахмат. Азыр кыргыз күлкүсү келбей калган, чынбы? Көп күлбөйт. Ошону колдон келишинче күлдүрүп атышат. Ошого рахмат. Анан бул жерде кыргызда бир жакшы сөз бар. Накт алтынды дат баспайт. Жакшы адамды эл мактайт дейт. Анан ошол сыяктуу талант эч убакта көмүскөдө көмүлүп калбайт, басылып калбайт. Аны кумга көмсө, ташка бастырса, ал баары бир өнүп чыга берет. Мыкты талант, мыкты талант. Ошон үчүн баягы биз өзүбүздүн талантыбызды кандайдыр бир себептерге такабашыбыз керек. Эгерде чыныгы нукура талант болсо,
ал адамдын экинчи өмүрү болуп жашап кетерине ишениш керек. Бул жердечи кемсинтүү болгон жок да. Кудулдардын деңгээли жаман болду деген жокпуз. Биз негизи заман өзгөрдүбү, эмне өзгөрдү? Кошумчалап коеюнбу? Күлкүдө эмне өзгөрдү? Мисалы сиз айтып атпайсызбы? Жанагы ютубтен көрөбүз, анан интернеттен көрөбүз депчи. Мен интернетти минтип которуп койгом, иттер көп депчи. Жанагы WhatsApp'ты боксак, Facebook'tu пейли бузук депчи. КТРдин мисалы, КТРдинчи орду абдан чоң. Эгер КТРден бир концерттен чыгып калсаңчы, элдин баардыгы эртең сөз кылат. Мисалы интернеттен көрөт кичине эле, бул муну бир Итбай Чотубай катары эле эсептейт адамдарчы. Ошон үчүн КТРдин деңгээли жогору экенин айтып коюш керек. Ушундай бир программалар ачылыш керек, э? КТРдин деңгээли жакшы бирокчу. Мен айтайын. Мен ушу качан болсо өткөндө дагы бир ушул жөнүндө, как раз ушул кыргыз сатирасы жөнүндө сөз болду. Анда мурда да бир жолу көрдүм эле. Азыр өзүм катышып атам. Мен эмнеге неме кылып атам? Түз эфир деген үчүн гана келдим. Запись болсо келбейт элем. Себеби билем да. Жанагы аксакал эле билимдүү эле кишилер айтат. Куйручук мындай эле. Шаршен тигиндей эле. Шаршен чыкканда гүлчелек, оозун кыйшырганда мынаяка чыгып кетчү эле, мурдун миткенде тигизип кетчү эле. Анан жок, сизди деле айтып жатышпайбы? Учурунда депчи. Айранга түшө калып бирөөнүн атын үркүтчү эле. Сатира ар бир коомго жараша, заманга жараша өзгөрүп турат. Бүгүнкү күн сатиранын күчү эмнеде? Бүгүнкүдөн кечикпей, керек болсо эртеңки күндү бүгүн айткан, ошол сатира. Вот. Ушул жерден жакшы жыйынтыктадыңыз сиз. Биринчи сурообуздучу. Эгерде мен мурдумду кыш айтсам, оозумду кыш айтсам, ал ошол мезгилде жакшы болчу. Жындыканага апарып жаткызып койбойбу? Эгерде бирөөнүн атын мен могу нерсени айткым келип атат да. Үркүтсөм, азыркы араң тургандар апарып камап койбойбу? Жок, мындай да. Абдулла аке, менин оюм да. Сиз азыр баягы ошол эле Куйручукту, ошол эле Шаршенди, ошол эле Жоошбайды, мисалы, Бекназар деген кудул болгон илгери. Бул тарыхта таасын калган. Бүгүнкү күнгө чейин алардын эмгектери эл арасында айтылып келет. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Сиздин аркаңыздан да келаткан кудулдар отурат мына могу жерде. Ошол жака көңүл бурсак, азыр мисалы да. Бирок мен мону айтып коеюн деп атам да, агай. Эгерде биз тарыхты замбирек менен пистолет менен атсак, келечек бизди же сизди замбирек менен тосуп алышы мүмкүн да. Калканбай мырза, ушул жерденчи? Мен аларды жаман деген жерим жок. Алар ар бир нерсе коомго жараша өзгөртүш керек деп атам. Калканбай мырза, мен сизге суроо бергим келет да. Азыр жакшы жыйынтыкталды да. Биринчи сурообузчу, заман өзгөрдү, заманга жараша сатира болот деп. Азыр ошо азыркы сатиранын деңгээли эмне болуп атат? Азыр кандай заман? Салам алейкум агайын тууган. Аксакалдык кылып, абалкы нарык менен силерге бир саламдашып алалы. Мауреке Норузда өңар кабыл болсын, эсен турасыңарбы. Эми бул жерде сатира жөнүндө кеп урганда адегенде куудулдардан баштадыңар. Сатиранын башы бизге, кыргыз элине Алла Таалам бизге сөздү берген экен. Сөздү гана кийинки муундарга, окум тукумга мурас болсун деп. Ал эми башка улуттарга окум тукумуна мураска калсын деп алтын менен күмүштү берген экен. Жана кызды элибизде макал лакап, сөздүн күчү аркылуу көчүн алгалап, сөздүн барктап, сөздү акталап, ойду бийиктетип, ой отораба сыяктуу көчүн улатып келген экен. Бул бир. Экинчи, ошондо коомдо бүкшүп калган, таштанды болгон ар кандай нерселерди сатиранын күчү менен өрттөп куйкалап келген. Аны айткан сатириктер өзүнүн куудул кишилер болгон. Сатиранын тили бар өзүнчө. Анын дили бар. Дили таза, акыйкатчыл. Сатираны мен силерге түшүндүрүп берейин, кандай экен. Аны сатира маскарап эмес. Сатира чыныгы калктын жүрөгүндөгү болгон касиетти чыңдап турган, аң сезимдеги болгон нерсесин барын аластап турган касиет сатира. Сиз айтып аткан сатира функциясын аткарып жатабы? Мына бүгүнкү күндө сатира эмне себептен аксап калды? Силер кеп чалып атасыңар.
bir кезде жанакы ушундай bir emeleri var эле деп. Туура. Жазуучулардан бизден сурачу сатираны. Биздин сатира менен артисттер мыктап ойночу. Ошондо албетте сатира болгон. Ал эми сатира жазуучу сатирик менен куудулдун экөөнүн ортосунда байланыш үзүлүп калды. Анан алар өзүнчө кетти. А сатириктерди азыр бул заман, буржуазиялык заман жек көрөт. Капитализм сынды жаман көрөт. Тиги кийинки министр фелетонисттерди атып салбады. Калканбай мырза, рахмат сизге. Ушул жерден жана Мирлан айткандай да жаш муун бар, келатат, мектеп бар деп атпайбы? Мисалы үчүн Орусияда деле чоң сатириктердин мектептери бар, Петросяндын мектеби, Петросянды бирөөлөр жаман көрсө делечи, Задорнов, кечээ эле Жванецкий да саясатка да чоң таасирин тийгизип, мындай өздөрүнүн мектептери бар да. Назира, сизге кайрылгым келет да. Азыр мисалы үчүн Калканбай мырза айтып атпайбы? Жазуучу менен куудулдун ортосунда байланыш үзүлдү депчи. Сценарийлерди ким жазат азыр сиздерге? Жакшы суроо болуп атат. Биз мисалы кыргыздын сатириктерин мен чынында эле тааныбайт экенмин. Атамды бүгүн биринчи жолу ушу сиздердин эфириңиздерде көрүп атам. Мен ойногон сатиралардын көбүнчө өзүм жазам. Элден эле алып, элден эле кайра элге беребиз да. Биз өзүбүз гастролдоп жүрүп, ошол жерден гастролдон күлкүлүү окуяларды, жашоодо күлкүлүү окуялар чогултуп бир сатира пайда болот да. Сатириктер менен иштесек бизге оңойрок, жеңилирээк болмок да. Анан мектеп демекчи, мынакей биздин тамашоонун татынакай балдары артынан чоңоюп жакшы келатат мектептер. Жаныш, азыр тамашоо деп калышпадыбы? Элдин баарын сурасаң эле, азыр көбү эми тамашоо көрөт экен да. Азыр элге эмне күлкүлүү? Азырчы жаштарга эмне менен тартып жатасыздар? Тамашоо брендке айланды. Биз ассаламу алейкум, дүйнөдөгү юмор эң күчтүү калк кыргыз элим. Мен оюм бул, жеке оюм ушундай. Эмне дегенде бизде кичинекей баладан баштап чоң адамга чейин сатира менен түшүнүүсү бар да. Мен оюм мындай. Жанагы неме боюнча бир аз кыска эле кошуп кетейин, байкелдердин сөзүнө. Сатира өзгөрөт по убакыт менен. Эми негизинде сатира бул сахна деген болсо жашоонун эле күзгүсү. Сахнада жашоо кандай болот, ошону эле көрсөтүп атабыз да. Демек, заман өзгөрүп атат. Сатира эмес. Заман биз биякта азыр болсо калк өзгөрүп аткан үчүн биз азыр башкача нерсени көрсөтүп таштадык, балким жаштар. Көрөрмандардын деңгээли жеңилдеп калды го дейм. Себеби алар Абдулла Иманкулду түшүнбөй атпайбы? Жана ага айтып атпайбы? Биздики ошол сатира менен жана адамдарды куйкалап тарбиялап койчубуз депчи. Ал ыйык сөздөрдүчү тиги жаштар түшүнбөйт да. Андан көрөк бир тамашоодо жигит сахнага чыгып атат. Мынтип тыйын салса улам түшүп калат оозунан тыңк этипчи. Тыйын салса улам тыңк этип түшүп калат. Ошол күлкүлүүбү сизге? Жок, анан үчүнчүсүнө тыйын чалсаң аркасынан түшүп калат атпайбы? Эми бул деген шермендечилик да. Бул деген ошол күнү эле тамаша шоуну жаба турган эме берүү да. Ушул жерден бир сөздө белден ылдый айтылган дагы айтып атпайбы? Майрамбек мырзанын бир сөзүнө мен каршымын. Себеби мындай деп атпайбызбы? Мүмкүн ошол балдар же болбошо ошол куудулдар, ошол чеберлер деп айтпай, сиз ошол элдин деңгээли түшүп калса керек деп атат. Элдин деңгээлин ким түшүрүп атат? Көрөрмандын деңгээлин ким түшүрүп атат? Мирлан. Ошол залда отурган жаштарды айтып атам. Ошо жаштар болобу, аксакал болобу, ошо жаштардын деңгээлин ким түшүрүп атат? Сахнадагылар түшүрүп атат. Эң негизгиси көп ушул тармактын көбүрөөк нанын жеп келаткандардын ушул жерде отургандардын эң эле немеси мен окшойм, туурабы? Башкасы келбептир. Биз ар бир айдын 6-сы деген долбоордо 5 жыл иштедик. 5 жылда 150ден ашык сатираларды ойнопбуз. Ошонун 130-унан ашыгында мен ойноптум, отуруп алып санадым. Вот, мына мени калпай турбайт, мына жерде артисттер турат. Кудайга шүгүр, барган жерим аншылап. Барган жер, мен Ошко 4 күн уюштурсам 4 күн, 5 күн уюштурсам 5 күн. 2 сеанстар керек болсо 3 сеанста койгон жерим бар. Мына бүгүнкүгө чейин. Демек міне, ошол мага келип аткан эл келес ол. Вот. Ошол 155 жылдан бери бир жолу КТР ошол биздин концертте тартып алып көрсөткөн күнүңөр барбы? Ал арманды уктуп. Эми мындай да, мен ушуга жооп берип коеюнчу. Баягыдан бери эле КТР. Ооба. Силер просто тартпайсыңар. Ооба. Тартсаңар акча сурайсыңар, туурабы? Эми мындай дагы бир нерсени айтып болду. Хорошо, макул. Биз ал
ал программанычы Мирлан КТРК үчүн жооп бербейт да, биз ал суроону талкуулабадыкпы? Биз бирок мен түшүндүм сиздичи. Абдулла мырза, мындай кылалы. Эгерде кыргыз сатирасы болбой калган болсо, анда жана келип аткан, мага келип аткан эл анда келесиз. Бизчи эгерде жок, андай болбосо, сиз айтыңызчы мына Мирлан, 130 аш сатира 5 жыл ичинде. Эгерде сатира түшүп кеткен болсо, кайсыл сатирам жакшы болбой калды дагы, кайсы кичине да болсо силерге мындай деген ойлор айтылып атат, ага да угуш керек. Мисалы үчүн темабызга кайрылып келсек да, жана белден ылдый айтылган деп атат. Майрамбек мырза айткан күлкүлөр кетип атат да. Биз темага, мына теманы талкууласак да, бир ганачы. Биз аны түшүндүк. Эми азыр укпайсызбы, эми биякта деле угалы же ведущий болуп албайсызбы анда? Азыр мындай да. Сатиранын деңгээли жөнүндө сүйлөшсөк да, азыр деңгээли чын эле түштүбү? Эмне себептен, мисалы үчүн тойго барсаң деле тамадалар менен келет кудулдарчы, анан көбүн эсе ошондой мындай уккуң келбеген күлкүнү айтышат да, же күлкүң деле келбейт. Эмне себептен ошондой болуп жатат, Мирлан? Хорошо, биз мынтип тактап айталы. Аз тактап айталы, сиз угуп туруңуз. Сиз сүйлөдүңүз, биз уктук. Мындай бердечи эми маданияттын адамдарыбыз, байкелер. Эл көрүп атат, журт көрүп атат. Мындай кылалычы. Митингге келгенде болбойлу. Хорошо, мындай кылалы. Жок, Камчы мырза, сиз жооп берип коюңузчу. Биз токтотуп алып, темага кайрылып келсек да. Жок, мен азыр эме кечирип коесуз, мен жанагы эмесин фактысын айтып коеюн. Микрофонду өчүрүүгө туура келип болбосомчу. Теманы улантсак да. Теманы улантып кетели. Мисалы деген ошол сатира деп атпайбызбы, чынбы, Биз ошол сатира менен болобу, адабият менен болобу, өнөр менен болобу өстүрүшүбүз керек. Биздин максатыбыз эле ошол. Ооба, берип атасыңар деп айтып атпайбызбы? Бирок ар бир жаратман, ар бир акын болобу, сатирик болобу, куудул болобу, ким болбосун, ар бир адам өзүнүн дагы күзгүдөн бир карап коюш керек да. Менин деле кемчилигим бар деп коюш керек да. Моюнга алып коюш керек да. Ооба, белден ылдый деңгээлдеги сөздөр айтылбай аткан жокпу? Айтылып калып атат. Эл арасында айтылып калып атат. Ошону тактап айткан. Эми дагы бир нерсе, мисалы да, сиздер такап атпайсыздарбы азыр? Канакей, кайсы биздики жаманы кайсы болуп атат деп? Ошол жаман жакшысын өзүңүздөр анализдеңиздер керек биринчиден. Аны жалпы көрөрман менен биргеликте эл анализдеп бүткөн. Не багыле? Кимиңердики кайсы сатираңар эски, кайсы сөзүңөр кемтик кетти, кайсы сөзүңөр жакшы чыкты. Мунун баарын калайман калк өзү таразалап чыгарып алат. Мезгил таразалап чыгарып атат. Бирок бизде мындай болуп атат да, аксак асманды тепкиси келет деген кыргызда жакшы сөз бар да. Ошол сыяктуу нерсе менен эле жөн эле биз өзүбүз реклама кылбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн жасап аткан ишибизди жумуш менен, жумуш менен жана келечекке болгон бир тарбиялык мааниси менен көрсөтүш керек. Ушул жерден дагы бир суроо, Камчы мырза, мисалы үчүн жакшы бир темага келдик да. Кечээ эле мына Азия Микс президенттин колунан миллион сом алды, КВНде жүрүшөт. Мисалы үчүн Россияда деле Comedy Club, стендап шоу дегендер ачылды. Ал өзүнүн угунда кетип баратат. Бирок эски мектептерде эле калган сатиранын мектебичи, Жванецкийде деле угушат да. Бизде эмне болду? Биздин рынокто алгандачы, ким азыр алдыда, кайсы сатириктер алдыда, кайсы кудулдар, деңгээли кандай? Мен ошол суроого эле жооп алгым келет да. Мен азыр жанакы Абдулла байкенин бир сөзүнөн дагы бир кошулам. Ар бир замандын, ар бир куудулдун, ар бир сатириктин өзүнүн көрөрманы жыл сайын өзгөрүп турат. Анан айтылгандай эле ушул эле Тама шоунун көрөрмандары бар, Асел Назиранын өзүнүн көрөрмандары бар, Абдулла байкендин көрөрмандары бар, бүт баарынын өзүнүн болельщиктери бар. Анан бир гана жерден айтып атпайбы, башындачы илгери деген сатирик менен, то есть жанакы сценарий жазып атпайбы, сценарист менен неме депчи, байланыш жок деп атпайбы? Ал жок болгон себеби эмнеден? Мен деле азыр Назир айткандай агайды мен деле биринчи алып көрүп атам мененчи. Эгерде ошентип сценарий жазып бербесе, ошол сценарий жазып бергенде Петросянды кылып атпайсызбы? Петросян кайсы сценарийди элге жеткиликтүү кылып жеткирип бере алат деп туруп, именно ошол сценарийди Петросянга берет. Экинчиси, кийинкисин болсо дагы Аванисян жана кимдерге таратып берет го, ошондо таратып бериш керек да. Мисалы үчүн КВНде делечи сценарийди аябай жакшы жазышат да, менин билишимче. Укмуш көңүл бурушат. Байланышы жок. Ал кимдеги ошого? Биринчиси, жок, кимдеги? Сиз сценарий жазасызбы? Сизге сценарий ким жазат? Өзүңүз жазасыз, Майрамбек мырза айтып атпайбы, мен кантип жана үндөрдү берем деп, сиз жазбайсызбы? Сценарий. Жок, мен жанагы башка нерсени айтып атат. Аны бурмалабаш керек. Жок, биринчи бурмалаган жокмун. Түшүнөйүн деп атам. Экинчиси, ал эгердечи ошол бирөө башка дейинчи, мамлекет тараптан болобу же бир кайсы бир департамент тараптан болобу ушундай бирөө бир контролдоп туруп, сахнага чыкканга этика жөнүндө бир сөз козгосо же ошонун үстүндө сценарийди жазылып чыгышына
толук жардам берсе, анда с удовольствием чыгып бермек. Баары эле чыгып бермек. Анан азыр акчаны эч ким төлөп бербей эле. Булар ар кимчи азыр ар бир куудулдар, ар бир артисттер өз жанын өзү багып, ошол сценарийди өзү таап, өзү чуркап чыгып ошого рахмат деш керек. Иши ушул азыркы деңгээлде, азыркы убакта элдин настроениясин түшүрүп аткан убакта көтөрүп аткан кишилерге рахмат деш керек да. Жана мен айтпадым, күлкүсү келбеген адамдарды күлкүсү келип Этика жагынан кошулам мен. Этиканы сакташ керек деп мен кошулам. Мен былтыр как раз Астанада ошо Кривое зеркалодан жана Игорь Христенко деген келди, казактар чакырып. Өзбекстандан жана Абыт келди, кичинекей, жана Кривое зеркалода чыга алып атпайбы? Кыргызстанда мен бардым, Астанада болду, казактардын чакыруусу менен. Мен ошондо сурадым. Христенкодан, Абыттан. Үчөөбүз бир немеде гостеде жаттык да. Кантип жанагынча концертке жетишип атасыңар дедим. Кандай бу? Десем, алардын баардыгы эле Москвада жашагандар эмес экен. Бирөө Сибирде, бирөө да каякта, тиякта, биякта. Булар 4 айда 1 айга чогулат экен. 4 айда 1 айга. 1 айда ошол 4 айдын ичинде жанагы Петросяндын командасы камчы айткандай сценарийлерин жазып билишет да, ким кайсы сатира кимге ылайыктуу, ким канчалык деңгээлде ойноп бере алат. Студия даяр, жазып программаны ар бир концертти 4 концертти даярдайт экен. 4 концертти 16-17 саат запись кылат экен. Ошондой бир схема бар. Бизге эмнеге тоскоолдук болуп атат, ошондой жок. Мисалы үчүн жакшы сценарийлер менен иштөөгө. Жанагы буг иш айтып атпайбы? Сатириктер менен куудулдардын ортосунда байланыш үзүлүп кетти деп. Да, үзүлүп кетти. Эмне деп? Себеби мен буг ишиге, тиги ишиге барсам, сатириктер, аксакалдар, алар кимдир бирөөгө жаман көрүнгөндү каалабайт. Жаштар бар да, бирокчу жаштар. Тамашадан сурайынчы, силер сценарийлер менен иштейсиздерби? Ооба. Сценарий ким жазат сиздерге? Өзүбүзгө жазабыз. Азия Микс менен сүйлөшкөндө дагы алар айтышат да, сценарий, мисалы үчүн КВНде, Москвада өткөн аябай сценарийлерди так жазышат дейт да. Назира, сизге да суроо да. Сиз өзүм эле топтоп чыгам деп атпайсызбы? Сиз кайдан билесиз? Ошол элге жактыбы, жакпадыбы депчи? Анализди ким жасайт? Бир сатира өзү көп жылда пайда болот да. Мен биринчи жана Айылды кызды жазганда 3 жыл дегендей элдерге өткөн да. Биринчи ойноп чыкканда эле кайсы сөзүңө эл күлгөнүн ошону эстеп каласың. Күлбөгөн сөздөрүн акырындан ала бересиң дагы. Биз ошо элди кыдырып, айылдарга концерт коюп туруп, өткөн сөздөрдү жаттап калабыз дагы, өтпөгөн сөздөрдү акырын алып, аны акырындан күнүгө ойноп атып, анан бышып калат да. Назира канча аз агай кечирип коесузбу? Могу бир сөзгө жыйынтык сыяктуу кылып элечи. Просто мындай болуп атпайбы азыр? Биз таппайбыз, бул агайды биринчи жолу көрүп атабыз деп атпайсыздарбы? Ушинтип айткандын өзү уят. Эми ушул агайды биз биринчи жолу көрүп атабыз ушул жерден бүгүн деп атсак, анда биздин китеп тамак эле жеп тойгонго кылбаганага торпокто жанын багалат деген кыргызда жакшы сөз бар, байке, чынбы? Ошол сыяктуу бул кишинин китебин окубаган киши жок. Китеп, нуска китеп дүкөнү деген турат. Ошол жерде жок. Кечирип коесуздар, мен сөзүмдү жыйынтыктап алайынчы. Көрүп атам дейм. Жок, мындай да атын билип, таанып билип, мисалы деген сатира дегендичи, бул сатириктер силерге жазып туруп, анан ар бириңиздердин үй дарайыңыздерге жеткизип бербейт да. Бербейт да антип. Ким алып барып берет? Издеп окуш керек, керектүү нерсени. Азыркыга ойногонго болбойт. Bir konsertti bu uşumağa жазып бербейт. Калканбай мырза, айтыңызчы өзүңүздүн оюңузду. Сизге келишеби? Жок, кое турчу мындай. Могу жерде бир жакшы нерсени баштап атыпсыңар. Элди журтту тарбиялай турган бир сатира жөнүндө айтып атып, анан кийин бир болбогон нерсеге кирип кеттиңер. Сатира өзү чоң океан. Ал мен деп төшүн какпайт. Сатирик жабык жүрөт, ичинен күлөт. Жанакы эсерлерди эселектеп ичинен күлүп, анан чыгарма жазат. Аны сатирик дейт. Сатирик кыргыз элиндеги наркты салтты ала жүрөт. Ал эч убакта кыйкырып сүйлөбөйт. Кыргызда макал бар. Кыйкырып сүйлөгөн дөдөй, сылык сүйлөгөн улук деп. Ошол айланайындар. Бул жерде сөз аудитория ой ордосу болгондон кийин элге журтка күлкүнү куубай, күлдүрөм деп эле аракет кылбай, күлкүнүн ар жагында ой болуш керек. Элди тарбиялай турган, оң жолго сала турган ой болуш керек. Анан мен өзүм жаздым, барыңар эле өзүң сатирик болуп атсыңар. Анда кандай болот? Анда бизде сатира
жанакы куруп аткан ушул. Көрүнгөн эле сатирик, сатириктин тукуму жалкы. Сатириктин кармап жүргөн 4-5 эле киши бар. Мен айтып берейин аны. Билесиңерби? Иә, айта бериңиз агай. Мына эскертип айтып коюңуз. Садыр Сарыгулов деген бар. Роман жазган. Анан кыска сатиралык немелер бар. Чалканда 20 жылдап иштеген киши. Ал жаратылышы сатирик. Ал башка бирөөгө жаратылышына сатирик берген эмес. Экинчиге кесине. Эсенгул Чопуев деген бар. Билесиңерби? Анан Жолочу Рыспаевди билесиңерби? Жакыпбек Абдулдаев деген бар. Жош, жөнөкөй. Булар тартынчак. Мен деп эч убакта айткан эмес. Токтосун Самудиновду. Булар да сөздү курчу. Анан кийин элди тарбиялай турган сатира элди агартып көгөртүп, ар кандай пластыктан арачалайт. Анан кийин нарт салттан кеткендерди мыскылдайт. Бадакөй чал көчөдө кетип баратып, бир жерден кезиксе, 2 жаш ээришип атыптыр дейт. Ушуларга бир бата берип коеюнчу деп. Жарыктарым өмүр бою өшүп жүрүп өткөлө десе кыз, оорубаңыз атеке дептир. Кызым, жарыктарым, махабат караңгы жерде гүл ачып урукпайлайт. Таламан тал түшүндөгү, кан көчөдөгү махабат анча-мынча бичир алсалат, албаса тамыры менен соолуп калат. Рахмат сизге. Алла Таалам силерди көчөдөн өбүштүргөндү сактасын, үйгө барганда сөгүштүргөндү сактасын дептир. Мында күлкү жок, бирок сатира бар. Мыскылдап атат. Биздин кыргыз элинде элибизди, наркыбызды, салтыбызды кан көчөдө тебелеп тепсеп аткандарды куйкалап атат. Муну сатира дейт. Рахмат сизге. Жолочу Рыспаевди чакырганбыз бүгүнкү программа. Ден соолугуна байланыштуу келбей калды да. Майрамбек мырза, сизге суроода оюман учуп кете электи айтып коеюнчу. Жана борончу Кудайбергенов Тынарга айтыптыр да. Тынар спорт сарайга эле концерт кое беребизби, бир филармонияга койбойлубу десе, Тынар айтат эмиш. Жо, аяка культурный адамдар келип алат, койчу, бияка эле кое береличи депчи. Айтайын деп атканым, мен эми көп элдин арасында жүрөм да, тамада болуп иштейм, анан көпчүлүк айтат. Жанагы борончу менен Тынарга элдин каргышын айтып кой, сен аманат кылып дейт. Мына Калканбек аксакал туура айтып атпайбы? Сатира деген мындай кыйытып, анан адам ошол мезгилде толук түшүнбөй, анан баягы концерттен чыгып алып жолдон атаң көр. Жана Миткен Турбаев тиги деп жолдон түшүнүп, кайра кайтып келейин десе тиги артист кетип калган болот. Ошол сыяктуу кылып бериш керек да, мисалы. Күмөндөр байкеде айтты. Анан болсо, алар айтып атат. Койдун ичинде 5 миллион койдун ичинде мына ушул жерде койлордо турабыз да, алардын ою боюнча. Бул Тынардын илими жоктугу, Тынар мага 13 000 жолу келсин маңдайыма. Борончунун деле мындай эртеңкини Борончу мырзаны да чакырганбыз. Ойлобогону, азыр бетине деле айтмакмын, ала көз мамилебиз деле жакшы, бирок бетке айтыш болуп иштейм мен. Анан бизде 5 миллион кой бар. Значит, баарыбыз кой экенбиз да. Анан башка мамлекетте, Өзбекстанда менин атам бай, анан 120 кой теке деп көрсүнчү. Алар бүгүн 40-ылыгы өтүп, жылдыгына даярданып калышмак. Ошон үчүн мен ошо теле берүү аркылуу эгерде ошолордун артынан тамаша одо балдар булар ушундайды айтса боло берет экен, кылса боло берет экен деп коелучу деп аракет кылган болсо, мен ойлойм алардын тамыры Калканбек аксакал айткандай эртең соолуйт. Ушул жерден аябай жакшы бир тема козголду да. Мисалы үчүн белден ылдый айтуу оңой. Кыргызстан оңдорунда мындай сөз бар болчу. Пежерден ылдый тетмей жок дегенчи. Анан жүрөктөн төмөнкү сөз, жүрөктөн жогорку сөз. Ошо жүрөктөн төмөнкү сөз деп айтайынчы, белден ылдый деп, Анан бирөөнүн беделине асылуу дагы оңой да. Бизге эмне себептен азыркы кудулдар ошол темага өтүп алды? Бир адамды, мисалы үчүн жамандасаң, эл күлсө, бул эми сатира аябай чоң мындай чыгармачылыкты талап кылат да. Бул мындай болуп атпайбы? Жанагы көпчүлүк элдин мамлекетке, же бир чоңго, же бир кайсы бир министрликке болгон мындай кычуусунчу, ошол кудул аркылуу алып атат да өчүн. Абдылда жана шопурду сонун айтты да. Абдылдан бетинен өй койчу деп айтты бирөөчү, мисалы. Элде нааразылык бар, ошону алгысы келет. Ошону бир эки эле кишиден, ошо курмандыгы таланттуу адамдар болот. Эл болсо кала берет. Ыраазы болупчу. Биз анда кандай немеде жүрүшүбүз керек да, эмнени ойношубуз, макташыбыз керекпи?
Жок, бул жердечи мындай эч кимди макта деген деле эч ким жок. Бирок эми азыр бул жерде талаш болуп атпайбы? Азыр ушул талаштын аягы чыкпай калышы мүмкүн да. Жанагы борончу менен Тынардын ойногонун теерге коюп, ошонун аркасында кандайдыр бир саясий заказ бар деп түшүнүп атам мен. Вот. Жок, эми жумурткадан кыры чыгара бергенде болбойт да. Антип ким айтты сизге? Жок, ким айтты сизге? Бирөө айтты ошентип сизге? Сатиранын маанисин түшүнбөгөндүк. Айланайындар. Сатиранын маанисин жана да айттым. Бул адамдар тарбиялоо. Аргандай bu plastikten, bilimsizlikten jogorу bilimi joktu. Ay, gödönü karanğı başta emne var da akıldan kasıra salttı. Gödönü karanğı başta göz orduna gördün iki teşigi. Oz orduna görüp ay girip çıka turgan eşigi. Ugat, bırak jokpayt, antkeni gödönü öyle oktayt. Gödönü öyle oktap kalgandan keyin barlığın bilbeydi kayt ekende. Abdullah сол жерден Abdan жақсы сөз айтты, маған жақты. Ағы кіші қантып берісті білет та. Демек, ел бізге азыр келіп атат, неге? Біздің қиындығымыздан, ақылдылығымыздан, оқмыштығымыздан емес, белгілер бізден де начар болып атқаннан ел бізге келіп атат. Рахмат сизге. Камчы мырза, бул жерде бир суроо бар да, бир адамга асылуу оңой. Бирок Калканбай мырза айтып жатканчы, бизде коомдо оорулар көп да, паракорлук, ыкшоолук, дагы көп мындай оорулар бар да, ошолорго кайрылса деле болот да сатирачы, бир адамга асылбай. Ошону деле жеткирип атышат. Бар. Биздики мисалы мындай да жана айтып атпайсыз, паракорлорго делечи. Аны айткан менен бир образ керек. Айткан мененби, көрсөткөн мененби андай нерселерди алып жүргөн, көрүп жүргөн киши андай нерсени өзүнө кабыл ала албайт, эч качан кабыл албайт. Аны жанакындай эле колунан кишени салып туруп алып кетмейинче ал кабыл албайт өзүнчө. Эми баягы кербен жүрө берет, итире берет деген боюнча калып калат да. Бирок ошончо дагы сигнал кылып койгон туура эле билсетичи. Бирок тарбиялайбы, мисалы сатира, паракорду көрсөтсөң, образынчы жаратсаң, ошол адамга таасир береби азыр? Тарбиялайт, бирок коомду тазалай алабы? Кабыл албайт атпайбы? Паракорчулук жөнүндө мисалы үчүн сатира чыкса, эл концертке келсе, укса, күлсө, өзүнө күлөт да мисалы үчүнчү, өзүнүн үстүнө. Таасири барбы деп жатам. Илгеркиде эле кудулдар маст ойно, паракорд ойно, чабан ойно, бийлик жөнүндө эчтеке айтпай, и все. Жок, андай сөз айтылган жок. Биз айтты жанагы адамдын беделине же улукка же динине шек келтирүү болбосун деп айтып жатабыз да. Мисалы, бу жерде мындай эле нерсе бар да, ар бир адамдын өзүнүн деңгээли болот да. Ар бир адамдын өзүнүн мындай уровени болот да, чынбы? Ким кайсыл деңгээлде экени көрүнүп турат, чынбы? Ошол сыяктуу эле биздин сахнага чыгып аткандардын деле деңгээли өзүнө жараша, өзүнө чак. Ошол нерсе менен гана берилет. Ооба. Деңгээлден чыгабайсың, туура макул. Бирок ошончо да жанакы таап эмечи, бул чыгарма, жараткан чыгармаңчы, жок дегенде элди астыга жетелеш керек да. Ооба, кеп ошондо болуп атпайбы? Эми контролдо болсун элечи, кандай чаралар керек жакшыртуу үчүн? Негизи мындай. Назирага сөз берип коелучу. Жанагы чыгып аткандар өзүнүн деңгээлине жараша эл билип атат деп атат. Мен жана сөздү кайталайм. Демек, жанагы келип аткан элдин бардыгы, биздин азыр келип аткан элдин бардыгы деңгээли ушундайбы? Жок, кеп элде эмес. Жок. Эмичи, мен могу жерден жооп берип коеюнчу, камчы мырза, мындай кылалы да. Назира айтып койсоңуз, ошо деңгээлди жакшыртуу үчүн эми кандай чаралар керек? Талкуубуздун башка бөлүгүнө өтсөк, конструктивдүү бөлүгүнө. Сахта бул баары күзгү да барбычы, ошондон көрү эле. Иштеп атканды иштеп атап деп айтпайсыңарбы дагы, иштебей атканды мыналар жалкаланып кетти дебейсиңер. Келгиле ошентип сүйлөшпөйлү, анан ким ошентип атат? Силер тойго биз сиздичи жаман деген жокпуз, негизичи. Абдулла байке, сатира түшүп кетти да деген жокпуз. Ал мисалы үчүнчү факт эмес. Сатира түшүп кетти деп. Ким айтып атат ошо сизге? Мына сөзүндө баш. Жок, ошондой бул. Эки варианты бар, мындай дагы бир нерсе бар да. Макулсузбу депчи, сиз макул эмес экенсиз. Ар бир нерсенин эки жагы болот, медалдын эки бети болот. Таяктын башы менен аягы болот, чынбы? Бир нерсени талкуу кылабызбы? Биз ушуга көнгөнбүз, ээн баш болгонбуз, ээн сүйлөгөнбүз, кимибиздин үнүбүз жоон чыкса ошол сүйлөй берет. Эми андай деген болбойт да. Микрофон берип, Назира айтсаңыз, мындай кылып атпайсыз. Бизчи программанын Назира Жаныш, жаш муундарга кайрылсам да, эми мына мисалы үчүн ошо чыгарманы жакшыртыш керек деп атат, Камчы мырза. Сахнага чыккандачы жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сапатын. Кандай чаралар керек? Сапатын эми кандай? Акча керек, көп акча керек. Бардык эле чынында сапат жок. Режиссерго керек, Туура, мен ошону продюсерге керек.
акчага эме мындай жараша тургандай эме барбы, сатира барбы? Мирлан мырза. Пока, Миша, Мирлан. Бизге колдоо болсо көп жакшы нерсе бар. Ошончо акчаны актай турган эме бар деп атасың. Бул бала муну айтайын деп атат. Ошончо акча болсо, мен бул аксакалга барбайм үйүнө. Аксакал жөнө турбаңыз. Муну жазып бериңиз. Эң жакшы сценарийди тандайсыз, Тиге бербейм бул. Ал акча кая? Ал акчаны ким бериш керек? Бүгүнкү күндө ким бериш барбы деп сураган. Милдеттүүбү сизге? Акылманда. Жок, милдеттүү эмес. Болду да. Бүгүнкү күндө кулдар барбы дептир. Милдеттүү эмес, мен сураган жок. Акчанын кулу бар. Атак даңкка, курулай атак даңкка кул болгондор бар. Жана алтын күмүшкө кул болгондор бар. Десе анда акылман бу адамдын өмүрү эмне менен өлчөнөт дептир. Кандай өлчөнөт? Ушакка алданган, менсинге алданган өмүр, чөт сымат байып бараткан өмүр. Өлү дүйнөгө алданган өмүр, алтын күмүшкө корумдалган өмүр. Өлүнө жарыгын чачкан өмүрүн берген өмүр, өчпөс өмүр деген экен. Рахмат сизге. Маремет мырза, Абдулла мырза айтып жатпайбы? Мен рахмат сизге. Орус кулдулдар менен сүйлөшсөм, аларда мисалы үчүн технологиялар бар. Чындап эле технологиялар бар да. Сценарийди бирөө жазат, анан программаны 15 саат тартышат. Бизде деле ошондой рынок качан калыптанат? Анан акча керек деп атпайбы? Бирок сиз тамада катары деле жүрөсүз элдин арасында. Акча бар да. Мисалы үчүн бир бараттагы тойлор бизде күнүгө өтөт азырчы. Тойлор. Мен ойлогон жокмун. Кеп акчадабы же бардыгын башынан өткөрүп келаткан киши катары менден сурачы, айтып берейин. Эмнеге акча деп атат? Мына мисал үчүн же Кыргызстан кичинекейби? Бир жакшы программа жазадым дейт. Туурабы? Ушул эле концертти тартып элге көрсөтүп койгулачы десем, КТР 50, 60, 70, 80 миң сом сурайт да. Туурабы? Эми ал рыноктун өзүнүн мыйзамдары бар да. Реклама деп төлөнөт, эфирдин убактысы бар. Biz Dvorецке konser baştalardan 2 saat kana murda giremiz. Büttü. Anda murda girsen akça төлө deyil. Reklama versen akça төлө deyil. Anda kандай болуш керек сиздин оюңуз боюнча айтыңызчы. Студиянын бардыгына акча төлө deyil. Мындай. Жанагы Россияга мамлекеттен колдоо болуш керекпи? Россияга салыштырып атпайсызбы? Россия менен Кыргызстанды экономикасы менен салыштыра албаганда эле кеп. Мен деле ошону айтып атам да, бизде Кыргызстан кичинекей да, аябайчы. Анан баары эле тойлорго жайылып кетишти да. Шоу бизнеске таптакыр ылайыксыз. Курсакты тойгузар кичинеп, тыйын таба. Туура айтасыз, мен кошулам ушул нерсегечи. Жөн эле акчадайсыз да? Атаке, бир сөз айтып коеюн, жоопку биякты улантып, Рахмат беке. Акча каяктан келет дейсиз да? Акча каяка кетип атат деген суроо бар да, мисалы. Кыргызстандан бизде чиновниктер бар, курса чоңдор, барат да биз жерге барып туруп бизнес ачып алат. Барып мисалы Гавайга бизнес ачат да. Ошол акчаны бизге эле салсын. Мына буякта юмористтер бар бизде, канча адамдар бар, мисалы. Алар эмне үчүн силерге салыш керек акчасын? Ошондой эле акча чыгарат, ошондой эле акча табат. Просто бул Кыргызстанга спортсмендер биринчи турат бизде мисалы. Көп жер бар да салып турган. Садык Шернияз кыргыздарга подарка кылды. Bunu rahmat айтышыбыз керек, жана акындар. Канча акындар бар. Бизде эмне? Биз айтып атсак, меценаттар керек, эгерде эмнеге ал болбойт? Себеби биз ал болбойт. Сен таптакыр ойло, жана бизнесмендер, анан жана байлар, жанагы саясатчылар бар. Себеби эгерде ошолордун акчасына биз зависимый болсок, эртең алар келет дагы мен акча берип атамбы, айтпагын могул сөздү дейт. Анда акча кимден келиш керек ошондо? Меценаттардан келиш керек. Аны айтпай кое албайм. Эме урматтуу ушул жерде отургандар, бир нерсени айтып коеюн, мына улуу күндөчү. Чоңдор, саясатчылар деген сөздүн ордуначы, мына сонун убакытты коротпой, андан көрө ла иляха иллаллах деп коюш керек да. Чоңдорду айткандан көрө бир келме айтып койгон жакшы. Кимдер күнөөлүү деп атасыңар, Бизде мамлекеттик сатира мамлекеттик курал эле. Жана ошо идеология жагынан биз аксап атабыз, айланайын. Чалкан чыкчу эле. Сатираны гүлдөтүп турчу элек. Агы бүтүн бойдон коомду тазалай турган эме эле. Бул жок болуп калды. Анан кийин сатириктерге, жазуучуларга эмне жазып атат? Биздин депутаттарыбыз дагы, тигилер да көңүл бурбай калды. Анан силерге таарынып бекер, өзүңөр жаза бергиле айланайындар. Жаза бергиле. Уят эмеспи?
дегелер Калканбай мырза, сизге келишеби жазып бер деп? Бир сценарий жазып бер деп сизге кайрылышабы? Келсе буйрбасын айланайын, мен кантип айтпай турам, келип кал дебейт. Келишпейби, эч кайсы кудул. Атактан өлгөндөрдүн күнү деп коет го. Анан ушундай. Эми атактанга жеткенден кийин эле анан тигин айтса боло берет, муну айтса боло берет деген андан чектен ашпаш керек. Силерге айтарым. Акчаны издебегиле, ар намысты издегиле. Туура. Намыс деп силер олжо таап келгиле, намыстын олжосун таап келгиле. Эл өзү билет. Силер мын кыйымын дебесеңер да эл өзү билет. Эл баасын берет. Эл деген улуу калк. Мисалы мүлк. Ал калыс элге салгыла. Биз дагы мындай сунуштарыңыздарды айтсаңыздар, конструктивдүүчү дагы эмне керек? Акча дедик, Бирок акча болгондо деле, мисалы үчүн сапаттуу сценаристтер керек. Мен айтайынбы? Ошо шоу бизнести куруу керек да, мисалы үчүн да ичинде кандай иштейт, кайсы мыйзамдар менен. Мисалы үчүн ушул эле КТРдин алдында ачса болот. Ачса болот. Неме, мисалы үчүн мен муну деп тертигин сен кааласаң да, каалабасаң да айтам дедирбей. Вот. КТР мен айткандыгын айтасың, муну жарабайт дебей. Ну, конечно, коомдук канал болгондон кийин кичине мындай неме болот. Бизде ачыгын айтпай атпайлыбы? Биз элди, коомдук, анан муну бардыгын ачыгын айтат деп коет деле башканы. Мен буга каршы эмесмин. Мамлекет болгондон кийин мамлекеттин саясатын жүргүзгөн бир телевидение керек. Муну ачыгын айтыш керек. КТР деген мамлекеттин саясатын жүргүзүш керек. Журналисттерге мыскыл жана тамаша, бирок чыгып эле атпайбы? Чыккан жок. Чыккан жок, лажа болуп чыгып атат. Муну биз ошону талкуулап атабыз. Эмнеге лажа болду деп. Нуралы Турапов, который телевидение биз дагы башка темага өтүп кеттик да. Башка тема. Себеби Нуралы Турапов аудиториядан суроо бар экен. Өз оюңузду айтып коесузбу? Саламатсыздарбы? Бизде 1 мүнөт калды, эфир бүткүчө. Мынакей мен Тентектер тамашасынын жигитимин. Кудайга шүгүр, розоңуздар кабыл болсун, розо туткандар. Биздин 2 жыл мурунку тарткан тамашабызды, кыскача тамашабызды Россиянын 6 кадров дегендери азыр тартып чыгып атат. Биздин деңгээлибиз Кудайга шүгүр. Биздин деңгээлибиздин саясатыбызга дагы ылайыктуу, элибизге дагы ылайыктуу кудулдар, ырчылар чыгып атат. Биз сүйүнүшүбүз керек, наоборот. Бири-бирибизди артка түртпөйчү, ушуну айтайын дедим да. Бизде чектегилер Абдулдай айтты, 90-жылдары ойногон сатираларыбызды азыр казактар ойноп атат деп. Мен да бир тамаша уктум эле. Казактар бизге ыр үчүн келет экен. Мисалы үчүн Дордойдон буюм алыш үчүн жаңы ыр, анан жаңы тамаша издеп да келишет экен да. Демек бул деңгээл жөнүндө да кабар берет. Бул эң сонун деңгээл да, бизден алып аткандан кийин биздин техникалык жетпесе дагы орустар тартып атат. Расыл айтып коюш керек, чыны менен. Мындай төбөдө Кудай турат. Программабыз мамлекет, биздин мамлекетте кошуна мамлекеттерге караганда сөз эркиндиги бар. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Өнүгүп жатат. Биздин программабыз өз соңуна келип жетти. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Ой Ордо программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз кыргыз сатирасынын деңгээлин талкууладык. Ушул эле программаны КТРК KG сайтынан көрсөңүз болот.